Үйde жатпайдамын. Каяга барышым мен? Биягыдан чорнилары. Биягы билбей калдым мен азырчы. Эртебиз күнү атып кетет мени буларчы. Бул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү тарабынан сабалды делген. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын атайын даярдыктагы отрядынын мурдагы кызматкери Эркин Миңбаев. Ал өзүн сабаган балдардан эч кандай карызы, карым-катнашы жок экенин айтуу менен 6 майда өзү сабалып интернетке тараган окуяны мындайча айтып берди. Балдар чагып тышады ошол жердечи. Мыягыма чапты сойыл менен. Жыгылганда мыягыма бычак тыккан. Жыгылып калдым ошол жерде. Өздөрү биринчи өздөрүн кош тартып алган экен, onu чыгарбастан кийин мени айлам жок туруп бердим да, ошол жерден анан кийин урушуп телефонго тартып туруп чачка жөнөтүштү. Ошо Жони деген бала экен, атын билбейм, Жони деп уктум. Аларды тааныбаймын. Көрсөм тааныйм экөөнү азыр. Буга чейин эч кандай байланыш? 6-7 бала аргамда турду. Эч кандай байланышым жок алар менен. Жогордагы видео интернетке тарагандан кийин милиция бейбаштык беренеси менен 10 майда иш козгоп, тергөө иши башталган. Бирок шектүүлөр аныкталып, арадан 1 айдан ашык убакыт өткөнүнө карабай кармала элек. Мындай абал жабырлануучунун жакындарын тынчсыздандырууда. Азыркы убакта дагы коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат. Ошо инемдин мындай носуну, укугуну коргоп, мыйзам чегинде чечип берүүңөрдү суранам да. Аны өлтүрүп кетсе ким жооп берет? Ким жооп берет? Ошол да. Ошол бала чакасы бар алындагы. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жентаев шектүүлөр кармала электигин ырастады. Ал эми жабырлануучу өмүрү коркунучта экени боюнча милицияга кайрылганда гана коопсуздугу көзөмөлгө алынарын кошумчалады. Эгерде ал дагы кошумча ошондой коркутуулар болуп аткан болсо, келип кошумча арызчасын. Телефон менен чалып атат, тиги келип мени коркутту деп кошумча билдирсе, анда албетте дагы ошого жараша берени ачылып, чара көрүп беребиз. Анын коопсуздугун ошондой карап беребиз. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын атайын даярдыктагы отрядынын мурдагы кызматкерин сабагандар качан кармалып, жоопко тартылат азырынча белгисиз. Жабырлануучу аны уртокмукка алгандар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экенин айтуу менен өмүрү кыл учунда турганын билдирди. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.